Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда тажы вирусуна байланыштуу эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Соңку кездери күнүнө 50-100 тегерегинде гана жаңы учурлар катталып жатканы менен ак халатчандар илдеттин кооптуулугу жоголо электигин билдирүүдө. Ай бийлик элди көп топтолбогонго чакырып жатат. Бирок август айынан бери карантиндик чектөөлөргө карабай кафе, ресторандарга 50дөн көп киши чакырып, Куран окутуу жана той өткөргөндөр көбөйдү. Карантиндик талаптарга карабай коомдук транспорттарда деле эл тыгын. Бет кап режимин коомдук жайларда сактагандар өтө аз. Муниципалитет чектөөлөр азайгандан бери жарандар санитардык эрежелерди четке кагып, массалык иш-чараларды, үй-бүлөлүк жана майрамдык кечелерди өткөрүүнү улантууда дейт. Жергиликтүү бийликтин маалыматында санитардык эпидемиологиялык талаптарды көбүнчө коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандар, түнкү компьютер оюн клубтары бузууда. Мамлекеттик санэпидем көзөмөл орган тарабынан боюнча 2 миллион 700 миң сом болду. Ушул 3 айдын толугу эмес иштеген биздин ишкерлердин бузуулары. Анан кийин бир топ биздин тойканалар ушу биздин рейдке карабай күндө айып салсак, күндө эле бузуп атты. Ошондуктан таптакыр жабылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов өткөн аптада адистердин божомолуна таянып, коомдук транспортта санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбашы, кафе жана ресторандарга элдин көп баруусуна байланыштуу тажы вирусунун экинчи толкуну ноябрда башталаарын айткан. Бирок медицина боюнча эксперттер оорунун күч алуусу ага чейин эле болуп калышы мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Себеби мындан кийинки эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшүнө агит компаниялардын башталуусу өбөлгө болот. Күзүндө илдет күчөсө курч респиратордук оорулардын көбөйүшү менен абалан сайын оорулошу ыктымал. Бүгүн көрүп атабыз, салкындады. Анан ушул күндөн баштап көбөйөт. Бул ОРВИ кошулат. Сентябрдын аягында шайлоо башталарда уже өтөрдө абдан көп болуп калат. Бирок эми мен ойлойм, өлүмдүн саны азыраак болот. Эмне себептен болбой эле дарыгерлер үйрөнүп калышты. Эгерде келерки айларда эпидемиологиялык абал оор болсо, саламаттыкты сактоо тармагы июль айындагыдай каачылыкка учурабайбы деп азыр коомчулук кабатыр. Президент жакында аймактардагы ооруканалар кошумча орундар менен камсыз кылынып жатканын билдирген. Оңдоп түзөө жумуштары 12 объектте жүрүүдө. Ошондой эле 1 октябрга чейин 1 айга жете турган керектүү медициналык каражаттардын запасы камдалып, тийиштүү адистер окуудан өтүп жатканын өкмөт билдирди. ФАПтарда иштеген, ошол жерде биздин территориалдык ооруканаларда иштеп жаткандардан мына 1407 дарыгерди даярдоодон өтүп, орто билимдүү медицина кызматкерлеринин 1595 окутулуп атат. COVID-19 болжолдонуп жаткан экинчи толкунуна көрүлүп жаткан мындай даярдыкты адистер жетишсиз деп эсептешет. Алардын айтымында өкмөт алдын алуу иштеринде аксоодо. Илдеттин кийинки күчөшүндө кесипкөй дарыгерлердин тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Себеби июль айындагы оор күндөрдө өз өмүрүн тобокелге салып иштеген жүздөгөн өмүр сакчылары азыр кенентесиз калды. 73 дарыгер иштеп жүрүп өз өмүрү менен коштошту. Убадаланган компенсацияны ала албай жаткан өмүр сакчылары эми кайра барып оору менен күрөшөбү чоң суроо. 800 кишиден 7 адамга төлөптүр компенсацияны. Эми дарыгерлердин көңүлдөрү жок да. Бул дарыгерлерге акча төлөнбөйт. Эмне себептен? Бюджетте каралган жок бул акча. Ушу 2000-3000 адамга жок акча дарыгерлерге. Негизи биздин депутаттар ушу бюджетти кайта караштырып дарыгерлерге төлөп бергенге. Ошол себептен ушундай жактарын карасак даярдыгы жок. Анан азыр эми бардыгыбыз эле көрүп атабыз. Дамкому болобу, айыл өкмөтү болобу шайлоо менен чуркап жүрүшөт. Эске салсак, жалпысынан тажылуу вирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44.458 адамга жукту. Алардын 39.960 айыкты, 1061 каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 601 бейтап ооруканаларда, 3000дей бейтап үйүндө дарыланууда. Соңку күндөрү бул илдеттен көз жумгандар каттала элек. Чынара Нурсейитова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.